Салаттарды жабууда сак болуңуз. Туура эмес жабылган тамак-аш салаттар ботулизмге алып келиши мүмкүн. Мындан улам Баткен райондор аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санэпид көзөмөл борборунун кызматкерлери Баткен шаарынын аймагындагы дүкөндөрдө, ашкана жана тез татымдарда рейдтик текшерүү жүргүзүштү. Текшерүүнүн жүрүшүндө ишкерлерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, үй шартында жасалган тамак-аштарды, өзгөчө салат, бадыраңдарды сатпоону, тамак-аш коопсуздугун сактоону сунушташты. Ботулизмдин алдын алуу максатында ишкерлерге заводдордо даярдалган гана консерваланган азыктарды колдонуу талапка ылайык экени айтылды. Рейдтик текшерүүнүн жүрүшүндө дүкөн, ашкана ээлерине жугуштуу оорулардын алдын алуу үчүн зарыл болгон шарттар түзүлүп, санитардык эрежелердин сакталышы керектиги түшүндүрүлдү. Бүгүнкү биздин рейдтик текшерүүлөрдү жүргүзүп жатканыбыздын негизи себеби болуп эле жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча, тамак-аш коопсуздугу боюнча ушул соода саттык түйүндөгүлөргө, ашканаларга, коомдук жайларга ушу бүгүн дагы түшүндүрүп айтып атабыз. Тамак-аштан ууларлардын алдын алуу боюнча эмне кылыш керек? Мына бүгүн соода саттык түйүндөрүндө болдук, ашканаларда болдук. Биздики негизги максат түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да, ошо алдын алуу боюнча. Бул дагы ушундай рейдтик текшерүүлөр, түшүндүрүү иштери дагы жүргүзүлө берет.